24 февралга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Саламатсыздарбы? Энергетика министри Таалайбек Ибраев өлкөдө 1 майдан баштап электр энергиясына болгон тариф 27 тыйынга жогорулай турганын билдирди. Учурда керектөөчүлөрү үчүн 1 киловатт-саат 1 сом 37 тыйынды түзөт. Министрлик тараткан маалыматта орто мөөнөттүү тариф саясатына ылайык Кыргызстандагы электр энергиясынын баасы жыл сайын жогорулап жатканы айтылат. 2030 жылга чейин тарифти өндүрүлгөн электр энергиясынын баасына жеткирүү пландалууда. Бишкектин 1 май райондук соту 13 февралда 41 жаштагы Эрнис Жээнтаевди 6 жылга эркинен ажыраткан өкүм чыгарды. Бул тууралуу аны адвокаты Нурбек Сыдыков билдирди. Маалыматка караганда, милиция кызматкерлери Жээнтаевди 2025 жылдын 10 ноябрында кармаган. Буга анын Фейсбуктагы жеке барагына жазган посттору негиз болгон. Жээнтаевге массалык башаламандыктар бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар жана экстремисттик материалдарды сактоо боюнча кылмыш иши козголгону айтылды. Жээнтаевдин постторуна соттук лингвистикалык экспертиза дайындалып, массалык башаламандыктарга чакырыктар болгон деген корутунду чыккан. Адвокаты ал азыр Бишкек милициясынын тергөө абагында кармалып турганын, соттун чечимин алгандан кийин шаардык сотко даттанарын айтты. Президент Садыр Жапаровдун буйругу менен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев ээлеген кызматынан бошотулду. Анын ордуна суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин милдетин аткаруучу болуп Эрлист Акунбеков дайындалды. Бир күн мурда 23 февралда Бакыт Төрөбаевдин иниси Эркин Жолдошалиев менен сүйлөшкөн аудиосу интернетке тараган. Анда Төрөбаевдин иниси Камчыбек Ташиевдин уулу Таймыраз Ташиев менен мурдагы саламаттык сактоо министри УКМКнын Жалал Абад облустук башкармалыгынын мурдагы башчысы Каныбек Досманбетовго ишканасын тарттырып жибергенин айтып даттанган. Бул аудиодо аты айтылган. УКМКнын мурдагы төрагасынын уулу Таймыраз Ташиев регион каналына комментарий берип, жерди тартып алган деген дооматты жокко чыгарып, мыйзамдуу сатып алганын белгилеген. Ташиев бул атасын каралоо аракети деп баалаган. Бүгүн түшкө жакын болсо Төрөбаев дагы аудио боюнча түшүндүрмө берип, анда тууган арасындагы баарлашуу болгонун айтып, аны саясатташтырбоого чакырган. Ал эми 24 февралда кечке жакын Бакыт Төрөбаев дагы, саламаттык сактоо министри Досманбетов дагы кызматынан кеткени белгилүү болду. Төрөбаевдин ордуна келген Эрлист Акунбеков 42 жашта, буга чейин Евразия реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын Ош филиалында иштеген. Кийин ишкердик менен алектенген. 2014 жылдан бери Кыргызстандын жер семирткич ташуучулар ассоциациясынын төрагасы болуп келген. Ал эми саламаттык сактоо министри кызматына Каныбек Досманбетовдун ордуна Дамирбек Осмонов саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Анын талапкерлиги жогорку кеңешке макулдашуу үчүн киргизилет. Кардиолог 44 жаштагы Дамирбек Осмонов Түркиянын Анкара шаарындагы Хажеттепе университетинде билим алган. Стамбулдагы жүрөк кан тамыры хирургиясы госпиталында эмгек жолун баштаганы айтылып жүрөт. 2016 жылдан бери Бекарт кардиологиялык клиникасынын башкы дарыгери. Президент Садыр Жапаров 10 февралда кол койгон жарлыкка ылайык Камчыбек Ташиев министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызмат ордунан бошотулган. Камчыбек Ташиев кызматынан бошотулгандан бери бир катар мамлекеттик кызматкерде иштен алынды же өз эрки менен отставкага кетип жатышат. Ал эми Камчыбек Ташиев башкарган Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде реформа жүрүүдө. Мекеменин жетекчилиги толугу менен жаңыланып, төрага жана анын жаңы орун басарлары дайындалды. Бир катар УКМК кызматкерлери кызмат абалынан кыянат пайдаланууга шектелип кармалды.